Талайбек Сапарбек кызы, саламатсыз ба? Бұл үміт тұрсаңар, аудиторияны чоңайтып алалы. Лайк басып, же поделиться алып қойсаңыздар, ошондо аудиторияда чоңайып калат. Азыр могу жерде жогорку соттун токтомун алдым, баягыда бир иш жөнүндө айтып бербедим белем. Азыр ошол токтомду окуп атып туруп, жогорку соттун сотторунун деңгээлине таң калам да. Бул жогорку соттун судьялары, жогорку соттун судьялары. Булардын деңгээли эмнеге чейин жеткен? Булар деңгээли эмнеге чейин жеткен? Вообще кошмар. Муну бул жөн эле жомок да, мындай жомок бул. Мындай заказной жомок десе болот да. Замир Курамаевич, мындай судьяларды Мусаев, Назаровду айта албайм. Назаров анткенде действительно кыйын мындай эмени. Жомартов менен Мусаевиңер аман эле болсун. Ошол жакта докладчик Жомартов экен. Кошмар. Ушундайды биринчи класстагы мындай чыктым, биринчи курстагы юрфактагы биринчи курстагы студент мындайды жазбайт. Силер ошонун деңгээлине чейин түшүп кеттирсиңер го, жолдош зампредседатель Верховного суда, жолдош Мусаев. Докладчик по этому делу жолдош Жомартов. Байке эмне болуп калгансыз? Сокулукта деле жакшы иштедиңер го, Мусаев өкмөр. Судьялар болуп, Жомартов деген ошол жерде башкармада болуп иштеп көрдүңөр. Силерди деген ошондо деген мен сот тандоо кеңешинде өткөрүп атканда ушу Мусаевди өткөзбөгөн туура эле болуптур ошо Жомартов өкмөрдөн. Муну биринчи класстагы студент, биринчи курстагы студент мындайды жазбайт. Бетиңер барбы деги? Замир Курамаевич, сизге айтып кетет элем. Замир Курамаевич, жогорку сотто судебный коллегияңыз дагы бир сыйра текшербесеңиз, же ушу силер кайра могул судьяларды за штат киргизип туруп, кайра за штат чыгарып туруп, кайра мондай сот, азыркы сот тандоо кеңешине болуп, бөлөк инструментарийлер даярдап туруп, кайра чыкпасаңар, силерди ушу соттор абириңерге айранды жагандай чачып атат да дааначы. Кошмарить этип атат да силерди. Мына ошон үчүн эл нааразы да. Ушундай соттор үчүн эл нааразы да силерге. Нааразычылыкты ошолор силерге эметип атпайбы. Бул баягы эле какшанып эле айтканым. Бул саботаж сизге. Саботаж. Кечиндеси мен чоң прямой эфирге чыгам. Ошол жерде соттун чечимдерин, анан ошо биздин соттун заказдарды соттор кандай аткарып атат. Андан тышкары төргөө амалдар кандай жүрүп атат. Тергөөчүлөрдүн ошо МВД менен ГКМБнын тергөөчүлөрдүн боюнча абдан бир чоң маалымат мындай эме өткөзөм. Анан ошолорду ушундай караш керек болуп атат да. Буларга баалар ошол жерде деген колубуздан келбейт экен. Биз деген ошо чоңдордун чечимдерине биз кайрыла албайт экен, туруштук бере албайт экенбиз. Бирок элдин могу жерде элдин көйгөйлөрүн жок дегенде айтып калалычы. Ушу айтып калыш керек болуп атат ушундай элдин көйгөйлөрүн. Кантип болсун ушу жогорку соттун токтому, кантип болсун ушу жогорку соттун токтому. Билеген соттор бир жыл карап, ошолордун баарына оценка берип, юридикалык бааларын бергенде жөн эле эптеп эле онда жиберип коюштун азабы да. Бет деген бар, бетиңер эмне болуп калган? Байке, Жомартов байке, мен жакшы эле сизди тааныйм. Эмне болуп калгансыз байке? Вроде грамотный эле судья элеңиз, биякта докладчик болуп атасыз бул иш боюнча. Председатель Мусаев болуп атат. Тиякта иштин жарымы буларга оценка берген, бүт барын карап чыккан. Силерден бир кайдагы бир жөн эле жазып атасыңар. Боктун барын. Эмне болуп атасыңар соттор?
Силер аброюңар, силерден бийликтин аброюн чүрүп атасыңар. Соттор, силер бийликтин аброюн чүрүп атасыңар. Силерден бийликтин бир бутагысыңар. Жогорку сот эмне болуп калгансыңар? Замир Курамаевич. Бул кандай, бул эмне деген силердин соттор? Бул түшүнүксүз болду да. Эртең мен жакшы айтып аткан пленум Верховный суда өткөзүлгүлө. Момдай бокторуңар болбойт пленумда өткөзсөңөр. Единообразияга барсаңар, момдай бокторуңар болбойт. Бул бок деп коет муну, бок. Элдин баарын мындай жиндик кылып бүтүрмөй болдуңар силер соттор. Балябасты буларды. Акча берсе жасайт, акча бербесе сойт. Бул кандай түшүнсө болот? Кошмарлык адамдар болуп калдыңар силер. Мен баарын айтып аткан жерим жок. Жогорку сотто абдан порядочный соттордо бар. Акыл эстүү канча жылдан бери иштеген. Мен да сот системасында иштеген, баарыңар жакшы билесиңер. Мен билем сот системасы кандай экенин. Биз ошондо член коллегии Верховного суда келтат дегенде кирерге тешик таппай калчубуз. Азыр силердин момдай боңуңардан кийин силерди не то что кирерге тешик таппак тургай, силерге түкүргүң эле келип калды. Уят да соттор. Силерден силер бийликке элди атайын настрой кылып атасыңар. Наразы кылып атасыңар. Тергөөчүлөр ошону кылып атасыңар. Прокурорскийлер кылып атасыңар ушуну. Бетиңере болбой эле бетпак болуп бартасыңар. Силер эле эртең күнү адамдардын арасына келесиңер. Дайыма эле ошол мантияларды кийип алып соттордун эмесине олтуруп калбайсыңар. Эртең эле келесиңер. Эртең келгенде эмне болоруңарды өзүңөр түшүнбөй атасыңар. Бүгүнкү күнү бар силердин кресло, бүгүнкү күнү эмне качып кетет деп атасыңар. Табабыз надо будет. Но onu kantip çıkarsa olur. Жогорку сот судьялар, kantip şunu çıkarsa olur. Айтылачы, kantip çıkarsa olur. Uşu bağ berilgen bir жыл караган emen barın деп. Kayda bir kagaz men kayda жұмыс таптыңар. Могу жерде тур эмес болгон деп. Калптын баарын жазып атпайсыңар у биякта. Уят деген бар силерде, соттор. Элдин убактын алып, өзүңөрдүн убактыңар. Просто из-за того, что какой-то наркоман келип туруп момундай сүйлөп койгон үчүн. Мына бүт иштин силердин жагдай боңуңар чыкты. Бийликке именно силер шек келтирип атасыңар. Именно силер шек келтирип атасыңар. Төргөчүлөр, соттор, прокурорскийлер силер шек келтирип атасыңар. Азыр эми прокурорскийлер го кичине колунда мындай бийлик жок. Силер мында өмүр бою ушул креслода, мантияда олтурабыз дегенде. Чыкпай эле коеюн дедим эле эфирге. Эми ушунда бокту окугандан кийин просто күлкүң келет да. Биринчи курстун студенти аны жасабайт. Замир Курамаевич, мындай алыңарды келеби өзүңөрдүн сотторуңарды кичине, мен мындай кичине мындай карагын дегенге сөзүңөргө мындай тилиңер жетеби? Же жөн эле силерге команда берип койсо лаппай деп эле жасаганыңар элеби? Силер бийликке аброюн чүрүп аткан именно силерсиңер. Төргөчүлөр и могу соттор. Төргөчүлөр простой төргөчүлөр эмес. Ошолордун чоңдору. Балябастымы? Тыйым берсең жасалат, тыйым бербесең жасалбайт. Тыйым бербей койсоң момдай бир эки кагазы менен кишинин тагдырын чечип коет. 1 жылдан бери каралып аткан ишти. Кошмар. Анан кантип монтип прямой эфирге чыгып кантип монтип айтпайсың? Айтасың да. Күйгөнүңөн айтасың да. 1,5 жыл муну мен соттоштук. 1,5 жыл соттоштук. Далили жок нерсени бирөөнүн заявлениясы менен кылып алып де чүски ККМБ. Анан ошондо мен ушунда алып туруп чойп турган бир обращение кылып койсо ошондо неме алып туруп Верховный суд. Тим эле жаныңар чыгып кетти го. Жаныңар чыгып кетти го тим эле. Анан ушу 2 кагазы менен 3 баланын тагдырын чечип койдуңар. Значит, райондун судьясы тура эмес кылыптыр. Областтын 3 судьясы тура эмес жасаптыр. А вот жогорку соттун 3 судьясы көрсө
пипец кыйындар экен да. Булар сот системасынан эле кыйындар. Силер деген биринчи инстанция менен экинчи инстанциянын судьяларын четине дагы жете албайсыңар. Просто пожизненный деген үчүн эле ошол жака жанталашасыңар. Тура кылат экен. Мен наоборот аячы элем силерди. Тура кылат, что сотторду камап атканы. Кошмар. Ушундай да болот экен, Эми боктун барын жазган, эми вообще күлкүң келет. Дагы еще мыйзамга ылайык деп койгон кантейин эми. Айше жогорку сот өлүп турсуңар да мындайча айтканда. Аман эле болгула жогорку сот. Өңгөчө стети. Байке сокулукта иштеп жүргөндө мындай мен сизди абдан грамотный судья деп жок дегенде грамотно жазып койсоңор болмок ушунчу. Ушинтип тура элдин баарын өзүңөр ушинтип эле өзүңөргө ушундай тескери көрсөтүп аласыңар да. Аман болгулачы деги. Жакшы алгыла.